Урматтуу кесиптештер, бул шайлоо башка шайлоого караганда өзүнүн тазалыгы, калыстыгы жана элдин тандоосу боюнча ишке ашырылат. Добуштарды сатып алуу же бурмалоо боюнча мыйзам бузуу фактысы болсо, ички иштер органдары кыска мөөнөттүн ичинде аныктап, жыйынтыгын шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш. Аны менен бирге шайлоо жарыктарын көрүү, шайлоону өткөрүү учурунда ар бир кызматкер кызматтык милдеттерин аткарууда жеке жогорку жоопкерчилик менен кызматтык тартип сактасын. 2021 жылдын 25-ноябрынан баштап республиканын бардык аймактарындагы кызматкерлер күчөткөн тартипте кызмат өткөрүлөт. Жогоруда белгиленип өткөн учурлардын негизинде Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Урматулла Ниязбеков Омункаевдин тарабынан жалпы 10 тапшырма коюлган. Биринчи, шайлоого чейинки үгүт иштери учурунда жана шайлоо күнү коопсуздук менен жол кыймыл эрежелерин сактоо күчөткөн тартипте камсыздалсын. Шайлоо учуртарына бөлүнгөн кызматкерлерге текшерүү шарттары түзүлсүн. Анын ичинде кызматкерлердин тамак ашы, медициналык беткаптары жана башка керектүү каражаттар менен камсыздоо маселеси жеринде чечилсин. Бюллетендери жерлерге кошуп жеткирип, андан ары ар бир участокко шайлоо техникалары менен кошо коопсуз кайтарып алуу иштери колго алынсын. Коомдук жайларга, көчөлөргө жана эл көп чогулган аймактарда күчөтүлгөн күнү түнү кайгылуу иштерин жүргүзүү уюштурулуп, ар түрдүү мыйзам жана одоно тартип бузууларга жол берилбесин. Урматтуу кесиптештер, милициянын эң негизги максаты шайлоону тынч жана мыйзам чегинде өткөрүп, элге кызмат кылуу эсептелет.